Студия Лондон, BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Израиль менен Палестина ортосунда болгон соңку согуш Газаны кыйраган аймакка айланды. Андан бери 6 ай өтсө дагы газалыктарга жардам келе элек. Кытай эгер интернетке киргин келсе, өзүңдүн чын ысмыңды катташың керек деп талап койду. Өз алдынча ойлоно алган компьютер, жаңы жасалма акыл системасы компьютер оюндарында адамдан ашып кетти. Өткөн жайда Израиль менен согушта Газанын 2000ден ашуун тургуну курман болуп, 18 000 турак жай кыйраган. Израиль 73 кишисин жоготту. Ок атышпоо шарты кабыл алынгандан бери 6 ай өттү. 10 миңдеген кишилер дали үйсүз жүрүшөт. Эл аралык донорлор Газаны кайра курууга $4 миллиард ашуун каражат убада кылган, бирок бир азы гана келген. Ал эми учурда газалыктар жаңы согуш башталбагай деп кабатыр болууда. Согуштун айынан Газа талкаланган аймакка айланган. Бүгүн урандыны казган эле кишини көрсө болот. Хейслердин үй бүлөсү Израилдин артиллериялык чабуулунан кийин үйсүз калган. 6 ай мурун ок атышы токтотулар алдында уулду кылышкан. Наристе Вадиха өткөн айда суук тийип чарчап калган. Чоң энеси газалыктарга каралашпайт деп бардык араб өлкөлөрүнө нааразы. Вадиханын апасы да эч кимден жардам болбогонун айтат. Бардык өлкөлөрдө балдары жана элине кам көрүшөт. Бизде болсо жооптуу кызматкерлер бизди унутуп, өз балдарына эле кам көрүп, креслосын мыкчып олтурушат. 10 миңдеген газалыктар буунун мектептеринде баш калкалап турат. Акчасы төнгөн үй бүлөлөр аргасыздан аларга барып кошулат. Бул кыйынчылыктын негизги себеби оккупация. Газа чоң түрмөдө эле болуп калды. Чыгып кете албайсың. Импорт, экспорт деген жок. Хамас кайрадан туннел казууга киришип, эмки согушка камынып, ракета сынап атканын ишенимдүү булактар маалымдап жатпайбы? Туура, бул чындык. Бирок менимче Хамас муну биздин элди коргош үчүн жасап жатат. Биз күтүүсүз жерден бизге каршы жаңы согушка, агрессияга кептелигибиз келбейт. Газада урандылардын арасында болсо жаштар машыгууда. Дем алыштан тартып Кытайда интернетке жаңы кирип же анда жаңы барак түзөм десеңиз, чын атыңызды колдонууга туура келет. Жаңы эреже интернетке жасалма ат менен же уюм катары кирүүгө тыюу салат. Интернеттеги анонимдүүлүктү жок кылууга Кытай өкмөтү мурда да аракет жасаган, бирок каалаган натыйжасына жете элек. Кытайда көп киши интернетти өз жүйөсүн жеткирип калыш үчүн колдонот. Жөнөкөй жарандар өкмөткө каршы сүйлөгүсү келсе, интернет форумуна катышат. Май айынан тарта Кытай бийликтери интернетке катталган ысымдардын чын бышыгын иликтемей болду. Өкмөт интернетте калпатка жабынып, көз боемочулук кылып, же ушак тараткандарды кармайбыз дейт. Демек, аты жөнүн ачык жазбагандар мындан ары интернетте дил катын калтыра албайт. Эми алар өз аты жана өкмөт берген ID номеру менен катталышы керек. Ошентип интернеттеги ар бир жарандын ким экени мамлекетке белгилүү болот. План ишке ашса, бийликтеги коммунисттик партияга айтылган ансыз деле аз сын пикирлер ого бетер чектелип, интернеттеги жандуу талкууга чекит коюлат. Сынчылар миллиондогон кишини мажбурлап, жеке маалыматын ачыкка чыгартуу оор жана татаал болорун айтышат. Былтыр Кытай биринчи дүйнөлүк интернет конференциясын өткөргөн. Ал кибермейкиндиктеги АКШнын үстөмдүгүнө атаандаштык катары бааланган. Өлкөдөгү интернеттин чоңу Лувей Кытайга ар бир жаран өзү көзөмөлдөнгөн коопсуз интернет керек дегени менен ал эркин интернет болорун айтпады. Эл каттоодон өтпөгөндө деле Кытайдагы интернет барган сайын чектелүүдө. Мазмун цензураланат. Интернетте оюн ачык айткандар камакка алынат. Өкмөт интернеттеги пикирлерди тескөөчү максат коюп, аны көзөмөлдөөнүн ар кандай ыкмасын колдонуп келет. Сиздер көрүп жаткан BBC эми башка кабарларды да көрөлү. Германиянын парламенти Грецияга берилген финансы жардамдын дагы 4 айга узартууга макул болду. Өткөн аптада кредит берүүчүлөр макулдашкан пландын шарты боюнча Грек өкмөтү бир катар реформаларга барышы керек. Аны Еврозонадагы мамлекеттер жактаганда гана күчүндө болот. Бангладеште белгилүү атеист блогерди Дакада өлтүрүп кетишкенге нааразылык билдирген акциялар өтүүдө. Авежет Рой илим, социалдык маселелер жана секулярдык көз караштагы темаларды жазганы үчүн исламга каршы чыкты, өлтүрүп кетебиз деген коркутууларга туш болгон. Полиция тергөөдө азырынча эч ким кармала элек.
Жихатчы Жон деп аталып, чын ысымы Мухаммед Инвази экени кечээ аныкталган киши тирүү кармалып соттолушу керек деп билдирди Ислам мамлекети тобу өлтүргөн Дэвид Хейнстин аялы Драгана Хейнс. Мухаммед Инвази Кувейтте төрөлүп, Лондондо чоңойгон. Ал Ислам мамлекети тобу туткундарды өлтүрүп жатканы тартылган видеолордо көрүнөт. Кембридж герцоги Токионун сыртындагы көрүстөнгө коюлган британдык согуш туткундарына таазим этип, гүл чамбар койду. Принц Уильям Жапон императору Акихито жана жубайы Мичико менен жолугушту. 2012-жылы император Акихито Британ королевасы Елизаветанын тактыдагы 60 жылдыгын белгилеген мааракеге катышкан. Өз алдынча ойлонгон роботтор дүйнөнү басып алып, адамдар алар менен күрөшүп калган фильмдерди Голливуд көп тартат эмеспи? Бул азыр илимий фантастика болгону менен Google компаниясынын окумуштуулары жасаган жаңы жасалма акыл системасы өз алдынча ойлоно алат. Ал айрым компьютер оюндарды адамдан мыкты ойногонду үйрөнүп алган. Бул 1980-жылдардагы Breakout аттуу компьютер оюну. Аны ойногон жасалма акыл деген система утуш керек деген көрсөтмө алган. Бир нече саатта ал мыкты оюнчуну жеңип алды. Маанилүү окуя болсо, аны эстеп калып, ошол эпизодду үйрөнүп, жүздөгөн жолу кайталап ойнотот да, ого этер чеберчилигин арттырат. Бул система космос баскынчылары жана Donkey Kong оюндары баш болгон дагы 48 компьютер оюнун үйрөнгөн. Бул системалар смартфон жана башка шаймандардын видео маалыматты жана сөздөрдү жакшыраак таанып, түшүнүүсүн өнүктүрүү максатында колдонулат. Бул системаны өнүктүрүп олтуруп, кийин өз алдынча ой жүгүртө алган роботторду жаратууга колдонушат. Бирок белгилүү британ окумуштуусу бир нече ай мурун адамзатты эскерткени бар. Жасалма акылды өнүктүрүү адамзаттын жоголушуна алып келет. Биологиялык эволюциясы жайыраак, адам баласынын мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондуктан компьютерлер алардан ашып кетет. Google жыл башында Demis Hassabis компаниясына $620 миллион төлөп, компьютер оюндарын ойноткон системасын сатып алган. Бирок компания Google'га жасалма акылдын колдонулушуна байкоо салчу этика комиссиясын түзүү шартын койгон. Ар бир жаңы күчтүү технологияны жакшы же жаман максатта колдонсо болот. Андыктан бул технологиянын этиканы бузбай, коомго зыян келтирбей колдонулушун камсыздашыбыз керек. Демек, адам баласы бул технологияны кандай максатта колдонуу керек экенин өзү гана көзөмөлдөй алат. Робот жардамчылары бир кезде куру кыялдай туюлар эле. Көрсө, алардын пайда болушуна аз эле убакыт калыптыр. Эми спорт. Учурда Европа лигасында британдык клубтардан Эвертон гана калды. Команда швейцариялык топту 7-2 эсебинде утуп алган. Бешикташ менен беттешкен Ливерпуль пенальтиден жеңилди. Тоттенхам 2-0 эсебинде Фиорентинадан утулду. Ошондой эле Селтик Интер Миланга 1-0 менен жеңилди. Англис премьер лигасында дем алыш күндөрү бир катар оюндар күтүлүүдө. Эртең Манчестер Юнайтед менен Сандерленд, Ньюкасл менен Астон Вилла беттешет. Ал эми дем алышта Ливерпуль менен Манчестер Сити, алардан кийин Арсенал менен Эвертон ойношот. Дубайда болсо теннис боюнча чемпионатта Роджер Федерер 18 жаштагы хорватиялык Борна Корикти утуп, финалга чыкты. Экинчи ракетка саралган Федерер 56 мүнөттө эле 6-2, 6-1 эсебинде утуп, Дубай оюндарында 9-жолу финалга чыгып отурат. Ал эми жарым финал оюнунда Новак Джокович менен чехиялык Томас Бердих беттешет. Берүүнү жыйынтыктар алдында Америкадагы лама драма тууралуу айта кетели. Аризона штатынын Сан-Сити шаарында 2 лама көчөгө качып чыгып, кишилерди убара кылышты. Ак жана кара түсөгү ламалар машинелерди аралай чуркап, аларды 1 саат бою кармай албай жүрүштү. Айтмакчы, аларды илдетке кабылган кишиге көрсөтүп, көңүлүн көтөрүү үчүн, башкача айтканда, жаныбар терапиясы үчүн алып келе жаткан экен. Учурдан пайдаланып эркиндикке качкан ламаларды акыры кармап ээсине кайтарышты. Интернет дарегибизди эсиңиздерге сала кетели, bbc-kыргыз.com. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Акшолпон Койчиева. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.